Евразия экономикалык биримдигинин 10 жылдыгына карата Кыргызстандын министрлер кабинетинин колдоосу менен Евразия автономиялык коммерциялык эмес уюму тарабынан Бишкектин Орок айылына Евразия паркы курулганы жатат. Бүгүнкү күндө ошо Орок айылында 10 гектар жерге аябай чоң крупный парк салынып жатат. Парктын өзгөчөлүгү бул бекер болот. Ал жерде ар бир аттракцион паркка биздин шаардын коноктору, шаар жашоочулар, тургундары бекер колдонсо болот. Бүгүнкү күндө биз жумушчуларды ишке алып жатабыз. Ал жумушчуларды алгандан кийин ошо паркта иштей турчу жумушчуларга дагы тренингдер кошумча, ошо коопсуздук тарабынан каралган окууларды өткөрүп, андан кийин дагы ар күн сайын ошо ар бир иштей турчу биздин жумушчуларды текшерип туручу биздин дагы мед пункт ачылат. Парктын ачылышы азыр курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Ошо жайдын быйылкы жылда жайда ачууну пландаштырып жатабыз. Вице-мэр Жамалбек Ырсалиев Сейилбактагы курулуш аяктагандан кийин парк мэриянын балансына өткөрүлөрүн билдирди. Евразия фонду бул жерге 30 миллион доллар каражат салган, жана ошондой эле жыл сайын бир 300 миң доллардай баягы паркты кармап туруш үчүн ошого кетирет экен. Ошонун баарын өздөрүнүн мойнуна алып, 25 жылга чейин булар иштетип туруп, анан 25 жылдан кийин бизге өткөзүп берет. Бул макулдашуунун негизинде азыр салынып аткан парк, Кудай буйрса, шаардын ошо жогорку аймагында абдан жакшы бир чоң бир парк болот деп үмүттөнөбүз. Буйрса, курулуш иштери абдан жакшы жүрүп атат. Бардыгы сапатын текшерип, ушул бир сапаттуу болсун деп абдан жакшы карап атышат. Ал жерде иштеп аткан бир 150 жумушчу орун менен дагы камсыз болот экен буйрса пландарында. Эми бул паркты ошол меценаттар өздөрүнүн багы спонсорлордун, демөөрчүлөрдүн жардамы менен салынып аткандыктан бул биздин шаарыбыз үчүн абдан бир жакшы, жогорку деңгээлдеги парк болот деген ишенимдебиз. Белгилей кетсек, курула турган Евразия паркында аква жана цирк аянтчасы, батут лабиринттери бар балдар ойноочу жайы, ичи стадион болору каралган. Ошондой эле 20 метр бийиктиктеги экстремалдык аттракцион, 2000 чарчы метр аянтчаны ээлеген муз аянтчасы жана кышкы эс алуу үчүн дөңсөлөр болот. Мындан тышкары экологияга да көңүл бурулат. Аймакка бак-дарактар, бадалдар отургузулуп, гүлдөр төшөлөт. Ошондой эле активдүү эс алуу үчүн пикник жана оюн аянтчалары курулат.